Саламатсыздарбы окуучулар? Бүгүнкү сабагыбыздын такырыбы 5 тас оюнунун чыгуу тарыхы. Сабагыбыздын максаты ултумуздун барлык улттук салт-дастурлөр, мәдениетибизди, улттук рухубузду жаңыртуу. Сөздү зейин коюп тыңдоо, түшүнүү жана огон сайкес туруш аракет, кыймыл, ым менен ишараны колдонуу, эс-аракет жасоо. 5 тас оюн эрежелери менен таанышуу. Оюнда дурус ойноо тасилдерин аныктоо. Мына суретте биз бир топ баланын 5 тас ойноп жаткан көрүнүшүн көрөбүз. 5 тас оюну өтө көне дәврден келе жаткан казак халкынын улт оюндарынын бири. Бул эмгек куралдары агаш, тас, сүйөк болуп келетин гасырларда пайда болгон. Жаш-өспүрүмдөрдөн баштап эресек адамдарга чейин ойнойтун оюн. Оюнга керектүү зат 5 асык немесе кичирээк 5 домалак тас. Казакстан аумагында көчмөндөй тайпалар арасында үлкөндөрдүн эң башты сабагы болгон. Сонун бирге көчпөлүү казак халкынын бир нече гасырлар бою каймагы бузулмастан жалгасып келе жаткан улуттук спорт оюндарынын бири. Оюн мындай түшүндүрмө сөздөрдөн куралат: каршуу, жогору лактырылган тастарды алакан менен жогорудон төмөн кууп устоо. Какпакыл тас, жогору лактырылатын тас. Жалатуу, саусактын башы менен жерди жалатуу, тасты жылжытуу. Кора, сол оң колдун баш бармагы менен сук саусагын жерге тирей какпа жасап устоо. Кудук, алакан саусактарын куустап устоо аркылуу тастарды кудукка жыйноо. Наби, жерге шашылган 4 тастын бирин наби ата деп атаган. 5 тас көбүнө кыздар ойнойтун улуттук оюн. Ол үчүн домалак устоого ыңгайлы, 5 тас отуруп ойноого ыңгайлуу тегиз шер керек. Оюн негизинен бир нече сатыдан турат. Бирлик, экилик, үчтүк, төрттүк, алакан, төрт буруч, арттан тастоо сыяктуу тагы сондай сыяктуу бир нече сатыдан турат. Бул сүрөттөрдө окуучулардын 5 тас оюнун калай меңгерип жаткан көрүнүшүн байкоого болот. 5 тас оюнун халкыбыздын асыл мурасында баланын физиологиялык тургудан жетилүүнө гана эмес, кагылез эпти, алгыр болууна себин тийгизетін оюндар барчылык. Өз кезегинде ол дана бабамыздын балага, онун тарбиесине бей-жай карамаганын, баса назар аударганын билдирсе керек. Ал бул улуттук тарбия, улуттук билимдин түп тамыры, биз ойлогондон анагүрүлүм тереңде жаткан тәризди. Махмуд Кашкарийдин Түркү тилдери сөздүгү эмгегинде 5 тас оюну тууралуу маалымат кездешет. Бул маалыматтар аркылуу 5 тас оюнунун сакындырдан бери келе жаткан оюн экенин көз жеткизүүгө болот. Ал эми окуучулар бүгүнкү сабагыбыздын үйгө берген тапшырмасын орундоого чакырамын. Үйгө тапшырма 5 тас оюнунун чыгуу тарыхы тууралуу маалымат жазып келиңер.